Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, замандаштар. Биз элдик демилгелер борборундабыз. Кыргыз жолу руханий коомунун дени сак адам долбоору аракетте. Мен жакында эле сиздер уюштурган салттуу элдик дарыгерлердин курултай съездине катыштым. Ошондо сиз Хашим эке жетекчи болдуңуз. Мен тааныштыра кетейин. Азыркы биздин көрсөтүүбүзгө катышып жатышкан ошо элдик табыптар Зайналиев Хашим Абдрахманович жана Мейсанбаев Мелис Арзыбаевич биздин студиянын коноктору. Экөө тең элдик дарыгерчилик багытында чоң тажрыйбасы бар адамдар. Бүгүн биз түздөн түз сөзүбүздүн ногу багыты ушул элдик дарыгерчилик жөнүндө болмокчу. Анан мындайда, ошо сиздердин өткөн курултайда бир топ өздөрү ушул багытта эмгек кылып, ис салып, натыйжа жараткан элдик дарыгерлер келип катышты. Мен өзүм да барып, сиздердин чакыруу менен сүйлөп кубаттап дегендей. Анан мен ошондо көргөн көзүмө ыраазы болуп отурдум. Мисалы үчүн, сиз доклад жасадыңыз, мынакей мыйзамын даярдап коомчулукка тартылып атасыздар. Ушундан баштабайлы, биринчиден бул элдик дарыгерчилик кече эле чыга калган жөрөлгө иш эмес. Бул ошо илимий медицинанын атасы да апасы да ушул элдик дарыгерчиликте турабы. Улукман экемдин дарысы деп коет Кыргызда. Кытайдын кырма кызыл дарысы деген сөз бар, кара дарысы дегени бар дегендей. Манаста жатат бул элдик дарыгерчилик. Ал эми илимий медицина салыштырмалуу кийин чыккан, бирок ошол элдик дарыгерчиликтин тажрыйбасынан улам деп эле ачык эле айтыш керек. Бул илимий нукта өнүктү. Эми айтсаңыз Хашим эке, ошол мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгы жөнүндө. Себеби сиз дагы бир топ рахматынан дагы кодулоосун да көрүп келатасыз. Ошону бир мыйзамдуу ишти жасайлы деп атасыңар да, туурабы? Ошондой. Айтыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Барды мактоо жараткан Аллахга болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху салаваттар болсун. Жалпы ушул ушул жолборду угуучулардын Рамазан айы менен куттуктаймын. Баардык кылган дуаларын, ибадаттарын Алла таала кабыл кылган болсун. Кадыр эке сиңа суроо берип атып эле сиз өзүңүз жообун айтып койдуңуз. Бул элдик медицинанын тарыхын бир аз айтып түшүндүк. Анан негизги булактары, таяна турган булактар бар экенин аныктап тактап айтып койдуңуз. Бул ушул күнгө чейин деле элдик медицина бул болуп келген. Мындан ары деле боло берет. Кеп ошол элдик медицинанын мыйзам жолуна салып, укуктук базаларын чыңдап, андан сырткары элдин саламатчылыгын сактоодо, жеңчолугун чыңдоодо легалдуу иштөөсүнө шарт түзүү жөнүндө сөз болуп атат да. Ошону бир эле мезгилде азыр иштеп жаткан медицинада конкурент эмес, ошону толуктап бере турган элдик бир бөлүк катары. Ошондой эле элдик азыркы официалдуу медицина менен бирдей укукта иштей турган система катары мыйзамда киргизилип иштелип чыгып жатат да. Мен мыйзам долбоору менен тааныштым да, ал жерде ошол илимий медицина менен элдик дарыгерчиликти мындай эр шаркага алып бара турган бир илимий борбор ачыш керек деген жакшы идея бар экен. Ошол элдик медицинанын биринчи кадамдарында, башталышында Саалмат сактоо министрлигине тапшырып кое турган болсок, анда көп маселелер чечилбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол мыйзамда атайын борбор уюштурулду, элдик медицинаны башкара турган борбор. Анын себеби элдик медицинанын азыркы мыйзам талабын салыш үчүн анын укуктук нормативдик базаларыны оңдоп чыгыш керек да. Ушул элдик медицинанын мыйзам долбооруну негизги ошол ишке ашырыш үчүн биз жогорку кеңешке таянганбыз. Азыр өткөрдүңүздөрбү? Жогорку кеңешке биз апарып тапшырганбыз январь айынын ортолорунан кийинчи. Колдогон депутаттар менен иш жүрүп атабы? Бир топ депутат, 5-6 депутаттар менен сүйлөшүү жүргүздүк. Анын ичинде жогорку кеңештин фракциясы бар да, социалдык комитет бөлүмү бар экен. Ошонун төрагасы Динара Хашимовага тапшырганбыз. Анан ал киши 1,5 ай карап, андан бизге ушундай бир сунуш айтты, чакырып алып, биз жогорку кеңештин укуктук ченемдери полномочиясы мына ошол мыйзамды ишке ашырууга жете албайт экен, күчү жетпейт экен, мүмкүнчүлүгү жетпейт экен деп айтты. Эмнеге деп сураса,
Кыргыз Республика кабылган азгы мыйзамда бир топ бир 10 чакты мыйзамдар өзгөртүлөт, жана толуктурулат. Киргизүүнү талап кылат экен да. Ошондуктан биздин күчүбүз жетпей турган болуп турат. Аны бул мыйзамды президенттин өзүнө апарып тапшырыңыз деп мыйзам кайтарып берди бизге. Демек, bunun üstünde дагы иштеш керек дегени көрүнүп атат. Де факто бүгүнкү күндө ошол илимий медицинадан даба таппай, шифа таппай, айрыкча айыкпас дарылар, рак оорулары, мындайча айтканда алып кеткиле адам болбой калды деп чыгарып койгондон кийин силерге келип атат да туурабы? Мына Мелис мырза 15 жылдык тажрыйбаңыз бар экен. Негизинен ушул угур кошунду атайын бир настройка дары форматына алып келип, ушул багытта дарылоо иштерин жүргүзүп атыптырсыз. Эмне тажрыйба эмнени көрсөттү? Через көп ооругандар. Түрлүү оорулар бар. Акырында медицина көбү бессильный болуп калып атат. Ошо күчү жетпейбиз, эмне кылсаңар деп. Кудайга шүгүр бул угур кошун да, угур кошун өзүнүн эч качан кое бербейт экен да. Ушу бир 2 ай эле туура эле пайдаланып эметип алса, анан кийин 1 жылды, 2 жылды иче берсе, ал адам өмүрү узарып, оорусу басыла берет да акырындан ичинде. Жана анда эмес да, угур кошун сире сразу эртесинде айыгам деген эмес. Ал деле өзүнүн жолу бар, этабы бар. 20 күндагы эмес, 1 айдагы эмес, 2 ай только организм көнөт. Анан кийин 6 ай только өзүнө келип, анан 1 жыл, 2 жыл иче берет. Ушундай өзүнүн нормасы бар да, организмге кире турган нормасы бар. Андан лишний кирбейт. Лишний кирсе, вообще башка жагына деле бурай кеткен оорулар да ушундай болот да. Көп азыр кишилер ичип аткан уже. Бүгүнкү күндө сизден түз дарыланып аткан канча киши бар? Где-то 50-60тан ашыгыраак го. Только Рак боюнча эле 50-60 киши. Мындай простой оорулар көп. Азыр мына сезон келип атат, чайный метод бериштирип атабыз уже булга профилактикага бардыгы эле ичи берсе болот. Себеби энди бизде жок деле болуш керек оорубаган кишилер. Особенно 35 жаштан кийин өйдө бардыгы эле ичи. Угур кошун жана өзүңүз айткандай бул рак менен өтө айкыз оор дарыларга түз колдонуучу өзү аты айтып турат. А бирок сиздин баягы жасап аткан ишиңиздин тажрыйбасында оорубаган эле адамдардын жана адамдык мүмкүнчүлүгүн арттыруу, иммунитетти көтөрүү багытындагы иштериңиз бар экен да, ушул жөнүндө да айтсаңыз. Бир эле угур кошун эмес, бу жерде бизде боорду тазалаш керек деген чоң проблема бар. Иммунитетти көтөрүш керек деген бул чоң проблема. Анан бизде Кыргызстанда бардыгын эле запор көп да, ичи каткан проблема. Ичи тазалашып туруш керек да. Ичи тазалаш керек. Бул запор деген бул 70% Кыргызстанда ушундай болот. Бул начало кишечного рака, да, если медицинский термин менен айтсачы. Медицина буну айткысы келбейт, анан жировой гепатоз деп коет. Ушул тамак аштын сапатына да байланыштуу да. Тамак аштын сапатынан биринчи очередь химикаттар. Химикат, анан кийин адамдагы көп кыймылдабагандан дагы бар. Бу жерде физкультурадагы суу көбүчү физкультурада көп керек бергечи. Адамдын көп бир оор жумуштары ар кандай болуп калган. Сидячий жумуштар көп, физический жумуштар аз болуп калган үчүн в основном баардыгын сурайсың, ишим мондай деп, бет анализди айтып берди, ичиңер кандай деген запор обязательно бар. Чыгат барынын көпчүлүгү. Эми сиздин өмүр баяныңыз менен тааныссак, айыл чарба институтунда окуган экенсиз да, сиз болсо биолог, Сиздики биология кичине медицинага жакыныраак, а сиздики салыштырмалуу алысыраак деп коелучу. Анан Кыргызстан мындай кан куй, тубаса, ата тектен калган бир өнөрдү ала жүрмөй деген бизде бар да. Мүмкүн ошо сиздин атаңыз жагынан, энеңиз жагынан ушул элдик табыккерчилик жагына иштегендер болгонбу илгертен? Меке. Бизде илгертен бери көп эле ата-бабалар ушундай пайдаланбай жүргөн экен да бул тагын. Мен апам, чоң апам 105ке толуп анан кеткен да, постоянно эле угурушун чекилди. Анан элди да дарылайт эле. Элден келсе эле, мынтип эле элде койлу, сүйлөйлө, күзөлө, сүттөйлө кетирип койчу. Бирок алтын тамыры, кереш, ошолор менен постоянно чайды элге берет эле. Но бутылканы ал ичкиле мындай деп. Угур кошунду бергенден чоң апам деле тайсалат, но кереш чай
алтын тамыр көбүнө берет эле кадимки эле. Ар кайсы эле ичсе болот, киши ичсе болот. Ичсе болот, мына ичкилер деп ушундай кылышты. Демек сиздин бул дарыларды даярдоо рецепти ошол ападан калган турбайбы анда? Кийин өнүктүрдүңүз болуш керек, Азыр интернет деген бар, илим билим. Илгери чайный метод катты эле ошол менен көбүнө эле айыктыра бергенден кийин, чайный метод только жайында эле ичсе болот да, кышында кандай деген суроо болгон үчүн андан кийин уже өзүм эле уже иликтирип изилдегем, уже бул кандай болот экенин ичинде. Анан уже настойкалар чыккан да. Себеби да чайный метод ал ошол убакта кайнатып бериш керексиң, какой-то бир убакыт кайнатып, настойкалар бул настойка жасап койсоң көп деле берет, 2 жылдан 5 жылга чейин тура берет да настойкалар ичинде. Мына мен сурайын дегенде Хашим аке, илимий медицина деген анан элдик салттуу дарыгерчилик да. Экөө тең максаты оорулууга жардам берип айыктыруу, туурабы? Эмне үчүн ушуну кээде жасалма карама каршы коюп жиберип атабыз да? Ошону биргеликте эле болгон тажрыйбаны ортого салып, илимий нукка салып, лаборатория илимий борборлорду ачып, ишти ретке салса болбойт. Болот. Дүйнөлүк тажрыйбада бар дандайлар, туурабы? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Сиз тууралуу баамдап атасыз. Интеграциялык медицина деген Америкада маселе көтөрүлүп чыккан. Мында көтөрүлгөнү 30-40 жылдан болуп калды да. Анан Америкада азыр официалдуу медицина менен катары альтернативный медицинада өтө тез өсүп атат да. Ал негизги каражаты бул элдеги медицина, андан сырткары дарылоо катары дары чөптө пайдаланылат да. Америкада. Ошондон интеграциялык медицина деп түзүшүп, ошол азыркы официалдуу медицина менен азыр дары чөптөргө ыкташкан медицинаны, же элдик медицинаны биргеликте карап жаткан атайын клиникалар бар, борборлор бар да Америкада. Мен алардан электрондук почта алып турам да. Дагы бир сизге факт катары айтып кетейин. Мына кечээ эле интернеттен факт алдым. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эгидасы астында Индия өкмөтү менен саламаттык сактоо уюмунун ортосунда келишим түзүлүп турду. Ал келишим боюнча бүткүл дүйнөлүк элдик медицина борбору Индияда уюштурулуптур да. Ага Индиянын өкмөтү $250 миллион акча бөлүптүр да. Мамлекет бөлүп атат, Ошол эле бир мезгилде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 жолу элдик медицина азыркы саламаттык сактоо системасы кадимкидей иштесин деп 2 жол программа кабыл алган. Биринчи программасы 1999-2005 жылга. Анан ошонун программанын результаттарын окуп үйрөнгөндөн кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 жол программа кабыл алган. 2014 жылдан 2023 жылга чейинки ошол программада бүт дүйнөлөгө саламаттык сактоо министрликтерине рекомендация берилген. Элдик медицина кадимкидей официалдуу медицина менен катар бирдей укукта иштесин деген рекомендация берилген. Бирок деген маселе бар да. Ар бир мен билген мамлекеттердин, эми Индияны, Кытайды, Кореяны эске албаганда, бир-эки өздөрү мыйзамына бир-эки эле статья киргизип коюп эле ал элдик медицинаны чектеп коюшкан да. Ошондуктан ошолдон улам элдик медицинаны өсүп өнүгүшү, анан укуктук жактан, андан сыртка илимий жактан да изилдөөнү талап кылат элдик медицина. Илимий жактан. Эми ачык айтканда, мынабу илимий медицинанын нугуна салышыбыз керек. Маселе жок, бирок ошол элдик дабагерчиликтин байыртан келе жаткан тажрыйбаларын илимий нукка салышка келгенде мындай карама каршылыкты жасалма эле күчөтүп жиберип атабызбы деген ойда менде. Сиз өзүңүздүн жеке мисалыңызды айтсаңыз, бүгүнкү күндө сизге кандай оорулар кайрылып атат жана анын натыйжасы кандай болуп атат? Эми жалпы Кыргызстан элинде мен ошо рак менен ооруган бейтаптар дарыларын киши катары кабыл алат да. Чындыгында биз бул ишти жасайбыз. Андан бөлөк дагы азыркы официалдуу медицина иштеп жаткан, карап жаткан оорулардын баарына тең альтернативдүү дарылоо системасы иштеп чыкканбыз да. Альтернативдүү дарылоо системасы иштеп чыккан. Бул жерде бир нерсе эске алыш керек, исключение баягы орусча айтканда хирургиялык нерсени пайдаланбайбыз, хирургиялык жолду пайдаланбайбыз, терапиялык жол менен толук система иштеп чыкканбыз. Ошол системаны азыркы ушул мыйзам иштеп чыга турган болсо, ошол протоколдоштурган маселеси бар да. Протоколдоштургандан кийин мыйзам талаасына кирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат да. Бул биздин иштеп чыккан нерсе бейтап үчүн
бейтал үчүн өтө пайдалуу да. Ал эми бейтал үчүн өтө пайдалуу, ошондо эле ким оорудон жабыркап аткан болсо, ошол киши оорудан толук айыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калышы ыктымалдуулугу бар да. Мына ооруканадан такыр үмүтсүздөр болбой калды деп чыгарып койгондор келет көбүнчө сиздерге, туурабы? Ошондо бир процент менен алганда канчасы сиздерден айыгып чыгат? Эми өлүм бир башта бар, оорубаган киши деле түрдүү себеп менен деле өлөт, бир күнү баары ал жашоонун мыйзамы, бирок ушул ооруну айыктыруунун сиздердин тажрыйбанын проценттик жагынан айтканда кандай дейм да? Өзү сиздин кабарыңыз барбы жокпу билбейм. Онкология багытында, онкология илиминде эми рактын түрлөрү өтө көп. Биз ошол рактын түрлөрү 80% дароо системасы иштеп чыкканбыз да. Анан биздин дароо системасы биринчи, экинчи стадияда гана эмес, акыркы стадия метастаза, андан сырткары өнөкөт оорулар менен кошо, анан оору күчө алып келген патологиялар болот да, ошолор менен кошо биз дарылайбыз да. Ошондо биздин дароонун эффектиси 50% түзөт да. Реалдуу эле экен анда. 50% түзөт. Андан сырткары биз дайым эле мына сиз 8 жылдан бери биз Саламаттык сактоо министрлигине эле кайрылып келатабыз, ачык эле кат жазып, келгиле биздин дароо системабызды карап көргүлө. Бизде канча кемчиликтер бар, кандай бетата пайда бар, канча илимий негиздери бар, канча клиникалык тажрыйбалар бар, канча клиникалык эффекттери бар десек, эми Саламаттык сактоо министрлиги дайым эле тетиги мамиле кылып келатат да. Ушул жагынан бизди өкүндөп турган акыбал. Биздин азыркы министрибиз уу коргошу маселесине көз тиз экенин билебиз да. Сиздер бул боюнча чогуу иштеп атасыздарбы, кандай? Биз ушул уу коргош маселесине мен бир аз толуктуулар киргизип коеюн. уу коргошунду боюнча мындай маалыматтар бар да. Русскоязычный баягы илимий китептерде, илимий журналдарда бул боюнча изилдөөлөр өтө аз. Ошондуктан биздин врачтар уу коргошунун клиникалык кандай эффектиси бар, кандай токсикологиялык таасири бар, анын башка патологиялык оорулар, кандай ооруларга пайдалануу жөнүндө маалымат өтө аз да. Өтө аз. Ошондуктан биздин Кыргызстандагы иштеп жаткан врачтардын бул жагынан билим деңгээли жетишерлик эмес деп. Эмне үчүн ошо сиздер тараптан уу коргошундун тарых таржымалын тактап китеп иретинде жазып чыгуу маселесин колго албайсыздар? Азыр сизге айтып берейин. Биз интернеттен материалдарды издеп, уу коргошун боюнча изилдөөлөрдү биз карап көп убакыттан бери убакыт кетет. Ушул мисалы Кытайда уу коргошунун токсикологиясын аныкташ үчүн 384 эксперимент жасалган. Кытайда. Ойлонуп көрсөң 384 эксперимент жасалды да. Эми токсикологиясын баягы физикалык метод менен, химиялык, андан сырткары акыры клиникалык изучение деп коет да, токсикология мышыктарга, чычкандарга берген бүтүн изилдөөлөр 384 изилдөө бар. Эмне натыйжа бериптир анан? Натыйжада Кытайлар сунуш кылып атат да. Кытайдын медицинасы, илимий медицинасы ошол токсикология изилдөөлөрүнүн негизинде жыйынтык чыгарып айтып жатат да. Алар азыркы онкологиялык ооруларды дарылоодо химиотерапиянын ордуна рекомендация кылышып атат. Көзү түз колдонсо болот дешкен да, Андан сырткары химия бул көптөгөн Кытайда натуралдык дарылар, чөптөр көп пайдаланат экен. Ошолордун баарына компонент катары киргизүүнү сунуш кылып жатат да. Жакшы. Мелис мырза, мен интернеттен жана Зейнеп эже дагы ушул коргошу менен иштеген эже бар эмеспи? Ошонун интернет материалдары менен таанышып атсам, бир окуяны эскериптир да. Дүйнөдөн келет турбайбы? Сизге деле келип атса керек дүйнөдөн. Анан араб өлкөлөрүнөн атайын кат жазып издеген экен, анан аны тиги Чубак ажы которуп берип, аларга маалымат берип, кыскасы Чубак ажы себепчи болуптур да. Ушу рак оорусу менен ооруган араб өлкөлөрүнөн окшойт. Келип анан ошо Зейнеп эжеден шифа таап айыгып кеткен бир окуяны да.
Муну мен сурайын дегеним, бул эми рак деген дүйнөлүк кыргыз эле медицинасы эмес, дүйнөлүк медицинанын алы жетпей аткан оорулардын бири да, туурабы? Демек андай болуп атса, сиздин тажрыйбаңызда чет өлкөдөн келгендер барбы? Жана сиз бул уйгур кошуну менен иштөө маселесин 15 жылдан бери иштеп келатсаңыз, ошо Зейнеп эжеге окшогон билген адамдар биригип, ушуну бир китеп кылып, тарых таржымалын жазып, рецептиси кандай жасалат, кандай колдонуш керек дегендей бир эмне үчүн ушуну маалыматты иреттеп кагазга түшүрсө болбойт деген суроо да. Буну вообще биз интернеттен деле көргөнбүз. 70-жылы бар эле болчу бүт эле интернеттечи. Бизде СССР болгондо биздин эмелер Москвада клиникалар текшерилген бул ошончу. Даже аналогия кошулуп башталган. Аналгендерге. Кээ бир эмелерге, таблеткаларга кошулат дейт го ушул, уйгур кошуну. Айтып бериңиз. Анан кийин онкологдорго до операции, после операции атайын аконитти берчи. Ушуну. Но кийин эле что-то убрали да. Медицинадан алып койду, эмнеге так уже там научносы башкасы болду. А так азыр илгери эле орустар деле көп эле бул мезгилде көп китептер деле чыккан болчу. Муну түз өзүн эмес, мындай аралашма иштелип чыккан настройка деп коет эмеспи ушундай? Ошондойлор бар. Сиздин ушул уйгур кошуну боюнча жасаган дарыңыз, настройкаңыздын рецептисин мындай жалпы жөнүнөн айтсаңыз да, эмнеге жасалат? Спирткеби же башка нерсегеби, кээси аракка, самогонго жасайт экен, сууга жасайт экен дегендей эки ооз сөз менен кайсы багытта сиздики? Чайный метод вообще чай менен дагы. Чайный метод үчкө бөлүнөт өзү. Женский, мужской болуп бөлүнүп кетет. Вообще чиптер бар да, говорит, женский, мужской. Уйгур кошунда деле бар да, женский, мужской. А маточныйлар в основном настойка кетет. Спиртке. Строго настойка уланат. Минимум. Чөптөр да кошулабы? Жок, уйгур кошунун өзүнчө. Өзүнчө элеби? Өзүнчө эле. Анын только орunu дозасын капля менен гана текшерилет. Иче турган, анан шыбай турганы бар экен, э? Иче турган, шыбай турган бар. Эмнеси айырмаланат мунун? Наружный ого тергөчтүрөт да. Бир кадимки деле действие берет. Действие берет, э? Кадимки деле действие. Мүмкүн жетпесем, ошону токтоп. Макул, азыр бүтсүн. Ушул эле багытта. Ушуну мен жана негизги суроом. Бир китеп кылып, маалымат иреттеп чыгарсак болобу кыргыздар? Бизде эми элде тажрыйбабыз бар да бул. Туурабы, канча жыл кылымдап келатат. Уже брошюркалар уже бардыгыбыз эле чыгарып атабыз. Эми уже китепке деле эметип атабыз, хотя бы. Жетиштүү маалымат бар, э? Официально хотя бы мындай МРТны заключение тапшыртып, анан ошону ылайлы деп атабыз да биз. Бир редколлегия түзүп, мен эми өзүм сунушумду айтайын да. Мына сиз ушу элдик дарыгерлердин курултайын уюштурууда демилгечи топту жетектеп эдиңизби? Демек бүгүнкү күндө сизди ошол чөйрө кабыл алып атат да. Мына ушу Мелис мырзадай, ошо жана Зейнеп эжеге окшогон адамдардын башын кошуп, анан анымдай редакциялык топ түзүп, ушуну жанагы мыйзамы кабыл алынып калганга ушундай реалдуу иштер дагы ого жо болот эле да. Кошумчаңыз болсо айтыңыз. Мына уйгур кошуну боюнча кийинки мезгилде коомчулуктарына өтө көп көңүл буруу болуп атат да. Бул жакшы көрүнүш да. Анан уйгур кошуну менен биздин кыргыз табыттары негизи мына өзү 15 жылдан бери иштеп жатат. Андан барып Азия ага сеңдери барып иштеп келген, мындан ары да иштей берет. Ушулардын иштеши үчүн ошо иштеп чыгарып жаткан, пайдаланып жаткан уйгур кошуну продукцияларынын бейтаптарга пайдалуу болуш үчүн биз ошолордун нормативдик правовой базаны түзүшүбүз керек да. Ошол нормативдик правовой базаны түзүүдө мындай маселелер бар да. Биринчи орунда ушу уйгур кошунун токсикологиялык изилдөөлөрүнө көңүл бурушубуз керек да. Мисалы, мен силерге факт катары айтайын. Уйгур кошунун эң негизги таасир этүүчү заты бул аконитин деген алкалоид болот. Аконитин деген. Ошону мен экинчи орунда вапаконитин деген алкалоид болот да. Ошонун саны боюнча анын токсикологиялык действиясы таасир этет да. Мисалы, баягы көңүл реактору бир тамчы азча болсо да өтүп коелот деп чочутуп атпайбы? Жок, андай эмес. Андай эмес да. Аконитиндин ошол дарынын компонентинде канчалык санда бар. Ошого жараша токсикологиялык
таасири бар да, токсикологиялык таасири бар да. Эгер акониттин аз боло турган болсо, канча азы боло турган болсо, токсикологиялык таасир зыян ошончо азайып кете берет. Эми кайсы учурда азаят деген маселе бар. Ошону технологиялык регламент түзүш керек да. Бул илимде изилденип тактаганы керек деп атабыз, бирок ал жасалбай атат да. Азыркы күндө ушу саламаттык сактоо министри колдоп жаткан учурда ушуну колго алыш керек го дейм. Жок, туура колго алыш керек. Ошону биз колго алыш үчүн сиз өзөктүү суроо берип атасыз. Ошого сизге жооп берейин деп атам да. Ушул мезгилде мына мен көп убакыттан бери аканиттин илимий негиздерин чет өлкөлүк адабияттардан таап, окуп, үйрөнүп, асетин токсикологиясын, терапиясына, фармакинетикасы деп коет да. Тарын таасир этүү механизмдери бар да. Бүт баардыгын карап, реферат даярдап бүттүм. Демек иш колго алыныптыр деп элге жарыя кылып кое берели. Менимче мынандай түздөн түз иштешип аткан дагы биз билген билбеген адамдардын башын кошуп бир редакциялык топ түзүп буну бир элдик чоң бул байлык да, туурабы? Ошону иреттеп коюш керек деген ойду айтып атам да. Туура, сиз аны айтканыңыз да туура. Бирок бул жерде бир маселе бар да. Маселе ошо пайдалана турган бейтап белгилүү бир дозада, белгилүү бир тартипте пайдаланыш керек да. Эми ар кимге таштап койсоң, ар ким өзүн билгенин өзүн билеп өтүн көргөн болуп кетет. Ошондуктан белгилүү бир талаптар бар. Мисалы, мен иштеп жатат, баягы эне иштеп жатат, Зейне менен. Ушундайларга биз табыш ачыбыз керек да. Эми бир аз ушулар кечиңер 200 сом, 300 сом акча бар кетет, бирок ден соолугуңа сактап калгыла. Биз ушул кишилерден ушул коргоочуну алып иче бергиле, ушул алардын көрсөтмөсү болгон тартипти ичкиле деп түшүндүрүшүбүз керек да. Мисалы, сиз айткан китепче мындай дозада иштеп жазып койсоң, ар ким өзү билгендерди иче берет да. Ошондуктан бул жерде медицинанын тартибин бузуп коебуз. Жакшы, Мелис мырза. Кыргызстанда биз билгенден 3000ден ашык дары чөп бар дейт. Болгондо да биздин Кыргызстан бул экологиялык таза аймак, туурабы? Эмне үчүн биз ушул жерде ушул дары чөптөрдө мындай фармацевтикалык, табигый химикат, нукура химикат эмес, табигый, органикалык ошо дары-дармек чыгаруу иштерин колго алсак болбойт. Анан ушул бир маселе экөөңүздөрдөн ушул жөнүндө оюңуздарды айтсаңыздар. Анан акыркы мезгилде квантовый переход деп атпайбы? Оорулардын мүнөзү да өзгөрдү. Мурдагы картотекадагы эл билген оорулардан таптакыр башкача оорулар чыгып атат. Алар карап туруп диагнозу дагы мындай рентгенге салса, мындай караса баары эле ордунда тургандай, бирок жан оорулар деп коет, тел оорулар деп бөлүнөт да. Ушул жерге келгенде азыр бир доордун өзгөрүшү менен оорунун мүнөзү өзгөрүп аткандыгы жөнүндө айтылып атат. Бул эми силер түздөн түз силерге ар кандай оорулар кайрылып аткан адамдар катары ушул жөнүндө оюңуздарды айтсаңыздар. Мелис агайсы. Мелис мырза. Оорунун түрү келип атканда кез оорулар бар, уже жиң кирип кеткен оорулар биз уже киришпейбиз. Мисалы, мен ичине киришпейм. Аны уже там бар балдар атайын ошо мен Куран менен окугандарчы. Мындай оорулар бар, вроде бы анализ туура эле келет, мындай эле сонун болуп эле мына меники сонун келет дейт. Калган бүт мен аконит деп коем. Аконит айтат силердин ооруңар деп коем. Ошону берип баштаганда өздөрү эле билип калат. Оорулар көп чыгып баштайт алардан ичинен. Түшүнүксүз оорулар пайда болуп баштайт алардачы. Особенно жөнөкөй эле балдар, кыздар келүүчү. Вроде мен жакшымын, анын бир жерим ооруйт дейт. Анын организми өзүнө келгиче 2-3 ай өтүп кетип атат. Анан сурайм да, эмнени айтпабы, биз көбүнчө гормоналдык таблетка көп ичкенбиз деп коюп калды. Эми уу коргошундун настройкасын бергенде ичиндеги айтылбаган ооруларды өзү кадикидей сууруп чыгып, өзү диагноз коет турбайбы анда? Өзү эле диагноз кое берет да. Түшүнбөй калышат аларчы. Мен берим ооруп атам, силер эмне кылып атпаңар эле мурда? Эмне дары ичип атпаңар? Айтпай келишет да, биринчи бизди сынап келишет. Жок, кандай деп жан макул деп берип койсун, оорушунан өзү башталат да. Жанагыраак оорулардын акыркы стадиясына жетип калгандар канча айга созулат ушул уу коргочунду ичүү процесси? Если уу коргочун ичип атып 2 ай, если организм көтөрсө, значит ал постоянно ичип атса болот уу коргочун. Мындай алгачкы натыйжа 2 ай 3 айда билинет экенден да? Өзү 15 күндө эле билинет. Билинет. 10 эле күндө эле адам башкача болуп калат. 4 күндө деле даже башкача болуп калат. Организмге бөлүштүрүчү.
Кийин жакшы болуп калгандан кийин да кез ичип жүрүш керек да аны. Постоянно ичип калат. Наркоман 5 жылдан кийин анда наркоманга окшоп калат го. Типа ошондой алып калат. Эми анын эмеси менен кез өзүнүн ыгы менен, жолу менен. Ыгы менен ичип тура берет болду. Токтотпойт да. Кичине эле токтотуп эле бир 10-15 күн токтотсо эле раковый клеткага кайра көчүп кетет да. Бирок адам болбой калды дегендер кайрадан тирилип жандуу жашоого өткөндөн кийинки маселе болуп атат да, туурабы? Сиздин тажрыйбаңызда ошол өлөт-өлөттөн кийин канча жыл жашап калгандар болду? Так эле жашап атат болуш керек бул 5 жылдан. Больницадан чыгарып койгондон кийин, Там жүрүү ошо вечный ооругуш ичип койгоч башка эч нерсе кылбайсың эле калсың, жүрүшү спокойно ичип элечет. Жакшы. Даже барбайсың, учурашпайсың, унутуп эле каласың андай. Сиздин дарылоо методуңуз азыркы күндө мындай расстояниядабы же мындай атайын койкаларыңыз барбы, кандай маанайт? Азыркы современный мир онлайн лечение эле, кудайга шүкүр, интернет бар. Дарилерим алып кетет, калган өстөр эле монда основной бир ай эле кыйын болот, андан кийин көнүп эле калышат, мончу иче бергиле деп койсоң көнүп калышат. Инструктаж берип турасыз, багыт берип турасыз да. Но обязательно бир кадимгидей организм бир сире адам баласы ичип атканда ооругушунду көбү признавать этпейт да, бир сире организмди эметесиң да, передозировка кылам да атайынча. Чтобы они поняли, что такое вообще ооругушуну түшүнсүн алачы. Ошондо гана анан түшүнүп башташат да. Сиз менен кошо иштеген врачтар барбы? Жок. Врачтар даже эч качан жакын келип эле кайра кетип калышат да менден ичти. Силер тараптан деле врачтар менен бир тилге келип бирге иштешүүнүн аракетин менимче силер да өз деңгээлинде жүргүзбөй атасыңар го дейм, Кашым аке. Жок, биз жакшы эле киргизе элдик. Министр айтат, жол берип атат. Биз тартабыз. Иштешейлик, бөлгүлө депчи. Андан силер бир зыян тартпайсыңар депчи. Азыр министр көп онкология оорулар дарылаудан деп атпайбы? Кээ бир ооруга чалдыккан врачтар өздөрү деле келип кетет деп атпайбы? Келет, Мен сизге бир нерсе кошумча киргизип коеюн. Мисалы, биз кытайлык импоздар сунуш кылып атпайбы? Не только кытайлык, европалыктар да сунуш кылган мунучу. Онкология ооруларга химиотерапиянын ордуна аппарат өткөрүлдү депчи. Бул өтө чоң маселе да. Азыр ушул тармакта уже булар иштеп жаткан, бул колдоо кубаттоого арзыйлуу иш да, арзый турган иш да. Булар иштеп жаткан нерсе колдоо кубаттоого арзый турган иш. Ана мен күнүгө ушул оорулар менен жолугушуп ошондо дарылаган киши катарында практикалык тажрыйбанын негизинде айта алам. Мисалы, химиотерапевт врач химиотерапияны назначение кылгандан кийин ошол химиотерапияны алган онкология оору канчалык организми эффект алды ушул онкология оорутан алыш үчүн, рактан айыгыш үчүн канчалык зыян тартты. Муну тастыктай турган анализде жазылбайт. Көрүп атасызбы? Тастыктап анализде жазылбайт да. Мен сизге сөздүн башында айтпадымбы, онкологияда бул 4-3 эмес, ал 1-ci стадияны дарылай турган дарылык протоколдор өзү жок. Өзү жок да, анан баягы жалпы эл бул жөнүндө маалыматы жок болгондон кийин химиотерапия назначение койсо ушу менен сакайып кетем деп албай кыздар ала берет да. Ошондон көрө кыргыз врачтары элге ачык айтыш керек да, мунун стадиясын дарылатан жолу жок. Андан көрө силер башка жолдорду карагыла, анын ичинде элдик медицинада дарылар чыгып калышы мүмкүн. Мисалы, мына ол коргосун. Химиотерапия алгандан көрө ол коргосун ичкен, ошол оорууну күчөтпөй жок эле дегенде бир аз кармап турат да. Толук айыктырап аяктырып коет деген бул жаңылыштык. Муну себеби ал рак өзүнүн табияты бар. Аны дароо талап кылат да. Эми бир иштиктүү экөөңүздөргө тең бир сунуш айталы деп атабыз. Орусча духовно-оздоровительный туризм. Мындайча айтканда уруханий дарымдоо туризми деп, анан ушул ишти баштайлы деп атабыз да. Ал Кыргызстанга келгенде кол жерлерин көрөт, маданияты менен таанышат, жана башка дегенде, ошонун ичинде силерге окшогон мен бүтөлекмен эң барып турган натыйжа жасап аткан бүгүнкү күндө элдик дарыгерлердин ичинен бир 3-4 атайын ошо келген туристтерди бир сыйра тааныштырып өтөлү деген идея сунушубуз бар да. Эгерде ушуну ишке ашыра турган болсо, көрсөтө турган ошондой профессионал силердин тармактагы натыйжа жасаган адамдар болсо, айтсаңыздар. Мына биз мүмкүн ошондо коомдук пикир түзүп, жанагы врачтардын мээсиндеги синдромду мүмкүн сындырабыз ошондо.
Siz жакшы сунуш айтып жатасыз, бирок сиз ушул сунушка чейин суроо бердиңиз да, ошол суроого да жооп берип коюш керек. Себеби окурмандар Макул. Жана чөптөр жөнүндө. Чөптөр ана азыркы жаңы пайда болгон оорулар жөнүндө айтып атпайсызбы? Оорулардын дифференциация болуп, көп оорулар аныктоо мүмкүн эместиги жөнүндө жакшы бир суроо бердиңиз да. Бул суроонун илмий негиздери бар да. Мисалы, мен силерге жалпы окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй тилде айтайын. Мисалы, кардиологиялык ооруларда ичинде жүрөктүн ишемиялык бир оорусу учурайт да, жүрөктүн ишемиялык оорусу учурайт. Аны жүрөктү ЭКГдан өткөргөндө, электрокардиограммадан өткөргөндө 4-5 отведенияда, кээде 6 отведенияда да ЭРТ амплитудасынын ылдый болуп калат. Бирок аны кардиология нормальный положение катары кабыл алып, сен жүрөгүң оорубайт деген берет да, заключение берет да. Киши жүрөгү ооруп жүрө берет да. Кишинин жүрөгү ооруп жүрө берет. Себеби кардиологияда жүрөктүн ишемиялык оорусу дегенди аныктай турган, тактай турган система кире элек. Эмесем, канча илимий изилдөөлөр бар кардиологияда. Мен ошону илимий жактан дагы тастап аныктап чыктык да. Ушуну жүрөк ишемиясы, жүрөк булчуңу өзү ишемия ооруга чалдыгат да. Мына ушуну кардиология дарылабайт. Бирок изилдөөлөрдө аныктаганда электрокардиограмманы өткөндө 4-5 кээде 6 отведениясында амплитуданын ылдый болот. Бирок аны врачтар нормальный положение дейт. Киши ушу менен ооруп жүрө берет. Киши ооруп турган кишиде уйку качат. Алчылык болот, сыгылып уйку качып отуруп, адам өзү психикалык ооруга кирип калат да. Психикалык оору кирип болду деген нерсе анын денесинде жин шайтанды көбүрөөк отуруп ташып алат да. Бир врач айтты эле мага, врачтардын өзү кардиологияга каттоодон өткөндөн кийин аягы сөзсүз өлүм менен эле бүтөт депчи. Эми элдик табагерчилик аркылуу ошол катталгандардын ичинен айыгып кеткендер жөнүндө өзүңөр айтып атасыңар да. Биз биринчи орунда биз ушул моментине көңүл бурабыз келген пациенттердинчи. Андан сырткары кардиологияда мисалы кан тамырларды тазалоо деген маселе татып жок. Кан тамырларды оңдоо деген маселе бар. Кан тамырлар кантип иштеп жатат деген маселелер бар да. Муну кардиология тил табышып иштеш керек барыбыр. Илимий медицина менен элдик дарыгерчилик. Оорулардын түрлөрү көп айтып атпайсыз. Мен ушул бул бар ооруну илимий жактан тасталбай калгандыктан улам официалдуу медицина карабай калып атат да. Мен ушул учурлар сизге айтып атпаймынбы? Жакшы. Анда мына жакында мына 2020-жылдан бери ковид оорусу пайда болгондон натыйжасында пост-ковидный синдром деген оорулар пайда болду да. Биз бирөөнүн кан тамыры бузулат. Бирөөнүн өпкөсүндө фиброзоз күчөп кетет. Бирок антибиотиктерде болгон резиденс негизинде көбөйүп кеткенде анын дарылоо мүмкүн эмес болуп калат да. Андан башка дагы лейкемиянын дагы бир жаңы түрлөрү пайда болуп атат да. Бул дару диагностикасы азыркы диагностика ушунчалык медицина өнүксө да аны аныктоо мүмкүн эмес болуп атат да. Дары чөптөр жөнүндө фармацевтикалык заводдорду курсак болобу? Эми акыркы нерсе ошо дары чөптөргө биз өткөндө ушул жөнүндө биз чайканада отуруп сөз кылдык да, ушул YouTube'да таап алса болот, сиздин сурооңузга. Бизде фармацевтикалык өндүрүштү көтөрө турган сырык базалар бар. Сырык базалар бар. Анын ичинде минерал ресурстар да бар, анан дары чөптөр да жетиштүү. Ошондой эле бир эле мезгилде дары чөптөрдү эгерде терапиялык жактан караганда эффектисин бере турган, ага таасир эте турган актив заттар ошол стандартка ылайык келе турат бар. Ошол дары сиз азыр 3000 айтып атпайсызбы? 3000 жок дегенде аны бир 20%-ине фармакопеялык статья иштеп чыгып, фармакопея ошону фармацевтикалык өндүрүшкө салуу муктаждыгыбыз бар да Кыргызстанда. Ошондо азыр Кыргызстандын дары дармекке болгон муктаждын 50%-ке чейин канааттандырса болот. Болот, Эми жыйынтыкка өтөлү жанагы бир демилге айтылбадыбы? Ошо Кыргызстандын имиджин бекемдөө максатында, анан калса ошол элдик дарыгерчиликти пропагандалоо багытында, экономикага дагы тиешеси бар бул жерде ошол
руханий агартуу, dabagерчилик багытындагы туризмдин бир түрүн өнүктүрсө болобу? Мисалы, Мелис мырза. Конечно, болот. Ашыгым катуу болуш керек азыр. Ар бир туризм, ар бир эмелер отурганда биздин чөптөр менен чайларды ачып койсо, мисалы, чайханалар болуп коет, вот это наши травы деп вообще. Жакшы нерсе, керектүү нерселер да булар. Мисалы, сизге чет өлкөдөн бир 15 туризм сиз иштеп аткан жерге барып калса, бүгүнкү күндө эмнеңизди көрсөтө аласыз? Жанагы настройкаларыңызды чыгаруу, мындай бүгүнкү заманбап технология менен шарты баары көрсө көз тое турганбы же шарт мындай көрсөтүш үчүн примитивный болбош керек да туурабы? Кандай ушул биздин абал? Да, биз акырындан ошого жетип атабыз, ошо көргөзгөнгө уже бизде шартыбыз деле. Баарыбыз, э? Ооба. Бүт бар ошондой нерселерди уже даярдап атабыз биз. Себебинде чет өлкөдөн келгенде в первую очередь тазалыкты карайт. Кандай чогултуп аткан нерселер бүт карайт алар биринчи очередь. Демек, бул элдик салттуу дарыгерчилик тармагыбыз деле эл аралык деңгээлге көтөрүлүп бараткан экен деп жыйынтык чыгаралы. Анан калса сиздердин жана өткөндө курултайда ошо жерге келип сүйлөгөн адамдардын баарын угуп отуруп ушундай ой келди, мен аягына чейин катыштым да. Ошолордун баардыгы кандайдыр бир кайсы бир жерде өзүнүн бир талантын, жөндөмүн көрсөтүп, ошо врачтар менен катар эле элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп атышат. Алардын ар бирине сый урмат менен мамиле кылып, аны юридикалык жактан дагы мына мыйзамын кабыл алып, мамлекеттик деңгээлде да колдоого алып, мындан ары жана бекер айтылып аткан жок, бул жалпы мамлекеттик иштин бир бөлүп алгыс өтө маанилүү иш тармагы катары карашыбыз керек деп ойлойм. Сиздердин жасап аткан ишиңиздер бул мындай жөнөкөй тил менен алганда соопчулук деп коет эмеспи? Ошондой өтө маанилүү жагы да бар. Айласыз оорулар келип сиздерден даба таап кетип атканын өзү эле эмне деген чоң артыкчылык, бакыт дегендей. Бул эми жаңы ачылып аткан программанын алгачкы санынын тушоосун кесип кетип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Кыргыз жолу коомунда көп жылдан бери биз менен чогуу кызматташып иштеп келе жаткан Бермет Абдикеева деген айымдын демилгеси менен ачылган бул жанагы ден соолук булагы деп ушуну дайым ушу элдик dabagер деп бүгүнтөн баштап бир долбоор катары алып чыгалы деп турабыз. Сиздердин команда өтө чоң экенин байкадык. Ошо кез-кез келип, кеп сөз кылып, анан практикалык ишиңерди дагы элге айтып турбасаңар, чындап эле жанагындай бири-биринин жериби ошондон келип чыгат. Көбүрөөк коомчулукка маалымат жетип туруш керек деп ойлойм. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, буну менен токтобойт. Биз мынакей Мелис мырзанын ошо жасап аткан иштери жөнүндө, жанагы жасаган дарылары жөнүндө болгон кайсы жерде эмне иш кылбаса ошол жерден дагы толук маалыматтарды бермекчибиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.